WhatsApp'tагы топтордун админин УКМК тизгинин тартып кармады. Эгерде сиз WhatsApp аркылуу голос же болбосо сүрөт жөнөтүп бийликти төntөрүш кылам десеңиз, бул жолуңуздан кайтыңыз. WhatsApp'тагы ар бир шагыңыз текшерилүүдө. Милан, сен дәл ушул жерде түнөйсүн. Оштун мэри өз жумушун улантууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. WhatsApp'тагы топтордун администратору кармалды. УКМК тарабынан массалык баш алмандыкка чакырууга шектүү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда кармалган жаран элге акыйкат керек, айта берем, кайта берем, кыргыз коому, саясат, талкуу, ой пикир, Кыргызстан анга баратат, Баткенди берүүсүнө каршыбыз. Баткен боюнча азыркы чек ара келишимине эл каршы аталышындагы WhatsApp топторунун администратору болгон. Тактап айтканда ал аталган мессенджерде ар кандай топторду түзүп, республикадагы коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүү жолу менен массалык баш алмандыктарды уюштурууга чакырыктарды камтыган чагымчыл мүнөздөгү материалдарды жарыялаганы аныкталган. Анын 2024 жылдын 18 майына караган түнү Бишкек шаарында болгон массалык баш алмандыктарды уюштурууга түздөн-түз тиешеси бар. Көрсөтүлгөн мөөнөттө WhatsApp аркылуу Бирик Кыргыз жана Манас атанын урпактары топтору негиздеген, ал аркылуу улуттар аралык кастыкты козотууга үндөгөн чагымчыл материалдарды тараткан деп айтылат маалыматта. Булак Серепкежи. Гражданин, то есть это... Чет өлкөгө чыгарда карызыңыз чыгып калса аэропорттон төлөсөңүз болот. Чет өлкөгө чыгарда айыппул же карызыңыз чыгып калса эми аэропорттон же чек арадагы көзөмөл өткөрүү пунктуларынан төлөсөңүз болот. Бул үчүн атайын терминалдар орнотулганын башкы прокурордун ордун басары Үмүткан Коңкубаева билдирди. Анын айтымында айыппулду төлөгөндө акча дароо өтөрүн айтты. Ал чет өлкөгө чыгардан мурун карызы бар жоктугун текшерип алуу ар бир адамдын милдети экенин эскертти. Банкоматы, чтобы если гражданина обнаружатся какие-то штрафы, то если не проверил, он в принципе может там же оплатить. И судебным департаментом тоже они в круглосуточном режиме работают для снятия этих вопросов. Да, судебным департаментом у нас есть проблема, но невзирая на это, сейчас именно Генеральная прокуратура, сейчас мы идем полной автоматизации именно судебных исполнителей. Это речь идет о штрафах, которые уже долгое время за ними числятся. А фактически моментально, когда платят, если до судебного исполнителя это не доходит, таких у граждан проблем не должно быть. Спасибо всем. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Мирлан, сен түнөйсүң ушул жерде, түшүндүң бө? Ушул жерге түнөйсүң. Ош мэри таңкы рейдти улантып жатат. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев бүгүн 14 марттагы таңкы кыдыруусу Көкүмбей көчөсүндө уланды. Аталган көчөнүн абалын көрүп чыккан соң шаар башчысы жеринде тиешелүү кызматтарга кызыл сызыктан чыгып кеткен курулуштарды, мыйзамсыз орнотулган тосмолорду алып салуу, аталган аймакты эскирип каралбай калган бадал дарактарды тазалоо, көп кабаттуу үйлөрдүн, соода түйүндөрдүн сыртын боёп, оңдоп түзөө, бирдиктүү көрүнүшкө келтирүү менен бирге жасал калууну тапшырды. Андан кийин Жапалак унаа базарында дагы болуп, ага канал аркылуу өтүүчү көпүрөлөрдү куруу, баш алман жайгашкан дүкөндөрдү, коомдук тамактануучу жайларды, административдик имаратты иреттеп, бир калыпка келтирүү боюнча тапшырмаларын койду. Парк бар го, ошого булай, аллега булай. Колдон келеби? Колдон келет, өткөндө айттым бул немеге. Деме. Жазып койгон. Паркка макулса, ичине павильонду коюмдук. Павильон коюп не болам деген. Же павильон болбой. Неме? Адам отуруп саткан павильон коюм деген макул койгонбуз. Павильон кичинекей неме кылып. Жөн эме павильон силе парк кылып бербейсизби? Берем жөн. Шеп бергиле, паркка бергиле, без павильон. Бишкекте автоуен баштык жасаган айдоочунун унаасы айып короо жайына токтотулду. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, социалдык тармактарда БМВ үлгүсүндөгү унанын айдоочусу Борбор шаарыбыздын көчөлөрүнүн биринде атайын автоуен баштык кылып жаткандыгы боюнча видео тасма тараган.
Бул факты боюнча кайгуулуу кызматкерлери ыкчам кармоо иш-чараларын жүргүзүп, аталган унааны таап айдоочусуна 15 000 айып салуу менен унасын айып короо жайына токтотушкан.